Sayın көрүүчүлөр, мына кийинки учурда биз дагындарлаганды көрсөтөбүз дегенбиз. Быйылкы жыл жаанчыл болду. Жаанчыл болгондо чотур, котур, парша жана башка оорулар көп болот. Мына быйылкы жылда өрүп, мындай болуп бардыгы чотур болду. Биз бул дарыларды ушул чотур башталганча алдын алып чачышыбыз керек эле. Бирок күн жаанчыл болгондуктан күнүгө жамгыр боло берип, мүмкүнчүлүк эч кимде болбоду деп ойлойм. Мына кече бүгүн күн жакшы болуп атат, эми учурдан пайдаланып ушуну иштеш керек. Негизиден ооруларга каршы оору башталганга чейин алдын ала чачыш керек. Бирок кээ бир препараттар бар, дарылоо касиеттери дагы бар. Ошолорду пайдалансаңыздар жакшы болот. Ош препаратын чачсаңыздар болот. Мына жерде штрих-код турат, Агровет деген ошонун продукциясы. Көп препараттардын идиштери мына 100 граммдык, 150 граммдык кылып куюштурулганда сыртында регламентти жазыш үчүн жай калбайт. Ошондуктан муну регламентти көрүш үчүн баягы этикеткадагы штрих-кодко алып келсеңиздер, сайт ачылат. Анан сайтта сиз кантип пайдаланасыз, канча нормада пайдаланасыз жазылып турат. Анан үчүнчү препаратыбыз мына Касайт. Касайт бул 5 килограмм упаковка болгон, бу жерде жер бар составында. Мына американский деп коет, американский. 5 килограмм упаковка болгон, ар бир гектарга 2,5 килограмм кетет. Анан порошокторду колдонгондо сөзсүз түрдө биз матышны раствор жасап алышыбыз керек, аны азыр көргөзөбүз. Анан колдонушубуз керек. Касайт 5 килограмм дедик, салмагы. Ушунан 220 сотук жерге биз өлчөп алышыбыз керек. Норма расход 1 гектарга 2,5 килограмм болсо, 5 килограммыбыз 2 гектарга жетет. Ал эми 20 сотукка биз 0,5 килограмм, 500 граммды өлчөп алышыбыз керек. Гранула өлчөп алдык. Бул порошковый фунгицидтерди биз сөзсүз түрдө матышны раствор жасап алышыбыз керек. Ал үчүн мына 1 литрлик идишке азыр биз ушул 0,5 килограмм фунгицидти түшүрүп алабыз. Жарым килограмм фунгицидти салдык. Эми суу менен давайте деп туруп муну эритебиз. Касайттан 1 литр идишке 0,5 килограммды салдык. Аны 1 литр сууга эритип алдык. Бул 20 сотукка кете турган препаратив болду. Расходу сбалтывать эту алабыз, мына бир заправкага биздин эсеп боюнча 125 грамм куюлуш керек. 20 литр сууга 125 грамм. Мына 100 грамм. Мына 25 грамм.
Эми биз бу жерде бул убакта Хорус деген препарат сиздерге чачып көргүзөбүз. Мына дрожжга окшогон порошок, мына водный дисперсный гранула. Системный пестицид, лечение дагы жасайт. Как раз бул азыр эмеге каршы. Мына кластероспориоз. Баягы порошокторду дайым маточный раствор жасап алышыбыз керек. Колада өзүнчө эритип алып, анан бачокко иштетебиз. Күчү жетпей жатат деп айтышат го, кээ бири түшүнбөй. Муну сразу бачокко салат порошок бойдон. Ал эрибей калат. Мына колада жарым литр болуп калды, эми муну суу менен толтурабыз. Баягы чотурдун дарысы, чотур. Быйыл жаанчыл болду, чотур болот, ошондуктан чотурга каршы иштеңиздер. Чотур барга арзан болот базарда. Койсоңуз, кичине кымбатыраак сатып аласыз. Бая мына 1 тонна сууга 200 грамм хорус, бул 50 сөт жердин дозасы. Баягы желкеге чачып ашкандын доза, дарынын дозасын салап кыйналдык эле, азыр мына жеңилирээк болот. Бочканын өзүнүн мешалкасы бар. Аралаштырып алат. Бочкада 1 тонна суу бар, 1 гектарга жетет.